Бейиш нуру. Теңдикпи, адилеттүүлүкпү же феминисттердин исламиятка карата чабуулдарыбы? Биз аялдардын укугун коргойбуз деп исламияттын эрежелерине каршы чыккан идеологиянын ээлери бар. Ушул жерде суроо туулат: ислам дини аялдардын укугун коргойбу же кордойбу? Алардын айтымында коргобойт, кордойт. Көп аялдуулук, аялдарды коомдук иштерге аралаштырбоочулук, аларды чөмкөнүп салуучулук, аялдарды күйөөсүнө баш ийдирүүгө милдеттендирүү сыяктуу бир топ адилетсиздик бар экенин айтышат алар ислам дининде. Алардын айткан сөздөрүнөн, берген суроолорунан көп окушпагандыгын байкасак болот. Алардын ислам тууралуу чындыгында эч кандай бир маалыматы жок. Болгону сыртынан эле бурмаланган бир-эки макаланы окуп алып эле ушинтип кыйкырып чыгышат. Эгерде ислам динин чындап изилдегенде мындай сөздөрдү айтышмак эмес. Ошол эле кезде алар Курандагы мурас бөлүштүрүү маселесинде али бери билишпесе да керек. Билишсе, нааразылана суроо салышмак. Мурас маселеси боюнча мурас бөлүштүрүүдө уул балдарга экөөнү берсе, кыз балдарга бирди гана берүүгө буйрук бар. Булардын баары адилетсиздикпи же теңсиздикпи? Жообу төмөндө. Эң алгач теңдик менен адилеттүүлүк башка нерселер экендигин белгилеп алышыбыз керек. Ар бир теңдик адилеттүүлүк эмес, ар бир адилеттүүлүк да теңдик эмес. Адилеттүүлүк баарына тең берүү эмес, балким ар бирине өз акысын берүү. Мисалга, жараткан эгем теңдик эрежесин адилеттүүлүк катары карап, баарына бирдей өлчөмдө канат бергенде, бул адилеттүүлүк эмес, зулумдук болмок. Элестетип көрсөңүз, бир чымын менен бир бүркүттүн канаттарынын тең болгондугун. Бирок тилекке каршы, адам баласы ар дайым теңдикке, адилеттүүлүк назары менен карап алат. Коммунисттер да элди финансылык жактан теңдештиребиз дешип жаңылышты. Өтө тытынып иш кылганы да, жалкоолонуп жатканы да бирдей айлык алса, мунун кайсыл жери адилеттүүлүк болушу мүмкүн? Ар ким өз эмгегине жөндөмүнө жараша үлүш алса, мына ошондо гана чыныгы адилеттүүлүк болот. Ошол сыяктуу касиеттүү Куранда адилеттүү жаратуучубуз эркек менен аялдын табиятына жараша кээ бир нерселерди берип, кээ бир нерселерге тыюу салган. Мисалга, эркектерге алтындан жасалган асем буюмдарын тагынууга, жибектен кийим кийүүгө тыюу салынган. 6 саны аман туруп, аялынын чоң баласындай жубайын иштетип, өзү үйдө жатууга да тыюу салган. Ананда шарият аялдардын иштөөсүнө толугу менен тыюу салбайт. Аялдык табиятка туура келбеген жумуштарда иштөөсүнө тыюу салат. Анткени аялдар бүт жумушту жасай албайт. Эркектер да ошондой. Алсак, эркек да бала карай алат, баланын жалайыгын алмаштырып деле коюшу мүмкүн. Бирок энелерчелик эмес. Энелердей мыкты кылса да бир кылат, эки кылат, анан үчүнчүсүндө мындай жүктү көтөрө албай баштайт. Ошондуктан жасай албайт дегендик таптакыр кыла албайт дегендик эмес. Аялдын ишин эркек кыла алгандай эле, аялдар да эркектин жумушун жасай алат. Андыктан аялдардын мына кыла алам деп туруп, капкара майга бууланып машина оңдоосунун же белди бекем бууп электр мамыларынын үстүндө светаке болушунун кажети жок. Мындай жумуштар аялдардын аялдык табиятына доо кетирип, эркектештирет, же эркектер менен аралашып иштөөсү аны бузукулукка жетелеп коюшу мүмкүн. Андыктан аялдардын намахрам болгон эркектер менен тыгыз иштешкен жумуштарда иштөөсүнө шарият уруксат берген эмес. Элестетип көрүңүз, батыш маданияты аялдар бир эркекке күйөөгө баш ийип үйдө олтура бербей, сыртка чыгып иштеш керек. Бул аялдардын укугу деп күйөөсүнө баш ийдирбей куткарды. Бирок тилекке каршы сыртка чыгарып, көп эркектерге баш ийдирип кызматчы кылып койду. Тагыраак айтканда, сыртта иштеген аял күйөөсүнө баш ийбей, эркин болгону менен жумушундагы эркек мүдүргө, анын орун басарларына баш ийип, алардын буйругун аткарат. Атүгүл жумуштан кечиксе, иш толук орундалбай калса, алардын урушун да, сөгүшүн да угууга мажбур. Бул абалдарды биз байкабаганыбыз менен дайыма эле кайталанып жатат. Акыл ордунда болгон эркек аялына башка эркектердин буйрук берүүсүнө жөн карап тура албашы керек. Чыныгы эркек сыртта аялы үчүн кулдай иштеп, үйүнө келгенде аялынын ханы болуп, аялым болсо ханыша кылышы керек.
Феминисттердин сырты жалтырак, ичи калтырак пропагандасына азгырылган байкуш аялдар күйөөмө чай куйбайм, буйругуна баш ийбейм деп сыртка чыкты да кафелерде жүздөгөн чоочун эркектерге чай куюп, бир кыйкырганда чуркап жетип барып, тескерисинче укугу тепселенип жатат. Сенин аялыңа сен гана буйрук бере аласың. Аялың сага гана баш ийиши керек. Сен аялыңды иштетпөө менен башка эркектердин буйругуна баш ийүүдөн куткарып жатасың. Сенин аялың сага гана кызмат кылышы керек, сенин апаңа гана кызмат кылышы керек. Чоочун аялдарга да, чоочун эркектерге да, атүгүл чоочун аялдарга да кызмат кылбашы керек. Демек, чыныгы эркиндик күйөөгө баш ийүүдө жатат. Мына ошон үчүн ислам дини аялдардын иштөөсүнө чектөө киргизген. Экинчиден, ислам дининде аялдарга карата кандай чектөө жана тыюулар бар болсо, мунун баары аялдардын укугу жана намысын коргоо үчүн бар. Жогоруда айтып өткөндөй. Алардын укугун тепселөө үчүн эмес. Муну дагы бир мисал менен түшүндүрө турчу болсок, жолдогу жол белгилери биздин укугубузду чектөө үчүн эмес, тескерисинче биздин ден соолук жана коопсуздугубуз үчүн коюлган. Дал ошол сыяктуу динибизде аялдарды чоочун эркектердин арам назарынан жана алардын айбандык сезимдеринен коргоо үчүн аларды жамынууга чакырат. Үйдө олтурууга мүмкүн болушунча чакырат. Атүгүл күбөлүк көрсөтүүдө да аялдардын күбөлүгүн жарым, эркектердикин бир кылып эсептөөсүнүн сыры бул ислам дининин аялдарды коомдук талаш маселелерден, фитна иштерден узак кармагысы, алардын мындай оор түйшүктөрдөн коргогусу келгендигинин белгиси. Андыктан ислам дини аялдардын укугун тепселейт, а биз болсо аялдардын укугун коргойбуз деп, аларды коомдук жана мамлекеттик жумуштарга, бийликтик креслолорго тартууга аракет кылгандар катуу жаңылышат. Анан да маалымат үчүн айта кетсек, бүгүнкү күндө аялдардын укугун коргойбуз дегендердин көпчүлүгү батыштан келген, же болбосо Те океандын ары жагынан келген уюмдар. Бирок эң кызыгы, мына ошол батышта болсун, же болбосо ошол Американын өзүндө болсун, бүгүнкү күнгө чейин президенттик тактыга бир да аял отура элек. Анан да эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп айтылгандай, бир үйдү, бир аялды бир гана эркек башкарат. Эми элестетиңиз, бир аялдын баскан турганын тескеп турган эки эркек болгондугун. Бир мамлекетке сыйбаган кош башкаруучулук бир аялда кантип бириксин? Эркектер кызылжаан болуп мушташып жатып калышпайбы андайда? Эмне үчүн көп аялдуулук бар да аялдарда андай укук жок деп сурайсыңар анан. Маселенин медициналык жагы бар, элдин санын көбөйтүүсүнө кызыктарлык жагы да бар, жесир жана кароосуз калган аялдардын бактысын ойлоо жагы да бар. Бирок ал жагын кое туруп, аял менен эркектин табиятына карап көрсөк эле көп нерсе түшүнүктүү болот. Ооба, көп суроо эркектердин аялдарды башкаруу укугунда жатат. Исламияттын аялдарды эркектерге баш ийүүгө буйругандыгы акыйкат. Атүгүл бир аялдын үстүндөгү эң чоң акы Аллах жана анын элчисинин акысынан кийин эле күйөөсүнүн акысы. Бул жерде ушул нерсени да баса белгилей кетишибиз керек. Бир эркектин үстүндөгү эң чоң акы болсо атанын эмес, эненин акысы. Мында бир теңдештирүү барлыгын баамдадыңыз окшойт. Бирок ичиңизде дагы эле суроо түйүндөрү туулат. Неге аял эркекке моюн сунуусу керек? Эгер аял эркекке караганда акылдуураак болсочу, анда кантишет? Неге исламият эркекти аялдан жогору коюп жатат дегенеңдүү бир канча суроолорду көп угабыз. Сиздерден да муккандай болуп жатабыз. Анда жооп берели. Маселени шайтандын бейиштен куулуу окуясынын негизинде баяндап көрөлү. Окуяны менимче барыңыздар билсеңиздер керек. Аллах периштелерге жана иблиске адамга сажда кылгыла деп буйруду. Бирок шайтан өзүн адамдан жогору сезип, Адам алейхисаламга сажда кылуудан баш тартты. Өзүн күйөөсүнөн акылдуу жана кыйын сезген аялдардын абалы да шайтандын абалына окшош. Себеби буйрулган сыяктуу болуунун өзү бул ибадат. Эгер шайтан адамга сажда кылган болгондо, ал адамга эмес, Аллахтын буйругуна баш ийген болмок. Дал ошол сыяктуу эгер Аллах аялды күйөөсүнө баш ийүүнү буйруган болсо, анда ал аял күйөөсүнө баш ийүү менен Аллахтын буйругуна баш ийген болот. Муну менен Аллах эркекти аялдан жогору кылган жок. Эгер аял күйөөсүнүн кемчиликтерине чыдап, буйруктарына баш ийсе, анда ал аял акыретте күйөөсүнөн да жогору болуусу ыктымал. Баш ийдирдип койсо эле болду, эркек жогору деген мааниге келбейт. Бүгүн кайсы эркек өзүн Фатима энебизден, Айша энебизден да жогору кое алат? Демек үстөмдүк эркектикте эмес, үстөмдүк башкарып башкарылууда да эмес, үстөмдүк такыбалыкта. Эгер
күйөөңүз Аллахтын буйрук тыюуларына каршы келген бир буйрук айтпаса, ага баш ийген болсоңуз, үстөмдүк сизде. Ананда күйөөм оромбо деди деп ошол жерде жолдошуна баш ийип алган аялдар да бар. Жолдошуңуздун мындай буйруктарына баш ийбейсиз. Себеби Аллахтын буйругу баарынан жогору үстүн турат. Эми касиеттүү Курандагы аятка келсек, анда эгер алар эркек ургачы бир туугандар болсо, эркекке 2 аялдын үлүшү тиет деп аятта мурас бөлүштүрүүдөн сөз кылууда. Мындайча айтканда, бир ата эне өз балдарына мурас бөлүштүрөөрдө эркек балдарга кыздарга караганда 2 эсе көбүрөөк үлүш бөлүштүрүлүүсү керектигин айтып жатат. Эгер феминисттер бул аятты угушса, так секирип чыгары анык. Андыктан аларды секиртпей эле жооп берели. Башта айтып өткөнүбүздөй, адилеттүүлүк бул теңдик деген эмес. Андыктан кабатыр болбоңуздар. Бул жерде кыздардын укугу тепселенбей эле. Тескерисинче, Куран кыздарды коргоо максатында ушундай өкүм чыгаргандыгын айтат. Бедүй заман. Билесиз, бизде кыздын барар жери күйөө дейт. Уул да бирөөсүнө үйлөнөт. Натыйжада биринин алган мурасын экинчиси толуктайт. Тагыраак айтканда, мүлктүн 3төн 1 бөлүгүн алган кыз атасынын мүлкүнүн 3төн 2син алган жигитке турмушка чыгат. Жыйынтыгында мүлк теңдешип калат. Ошондой эле бул эреженин артында чоң мээримдүүлүк жатат. Эмнеге дегенде, аял киши алсыз болгондуктан мээримдүүлүккө, аларды коргоого, мүлккө караганда дагы көбүрөөк муктаж. Эгер мүлк тең бөлүнгөндө, кыздар ага инилеринин коргоосун, мээримин көрүүнүн ордуна алар менен мурас талашып, көрө албастык атаандаштык сымал оор мамилелерге туш болмок. Анан ата-энеде тапкан дүйнөбүздүн тең жарымын башка жакка алып кетүүчү зыяндуу перзент деген назар менен карап, ага мээримин төгүүнүн ордуна арабтарда болуп өткөндөй, кыздарына кичүү кезинде эле тирүү көмгөнгө чейин бара тургандай бир абалдарга дуушар болмок. Натыйжада кыз балдар мүлктөн аз бир бөлүк жоготкону менен, ата-энесинин ага инисинин коргоосуна ээ болуу менен бирге алардын мээрим казынасынын ачкычын утуп жатышат. Адам башында ар нерсе болуусу мүмкүн. Бирок мындан Кудай сактасын. Эгер эртең бир нерсе болуп, кыз ажырашып төркүнүнө келип калса, ата-эне бир туугандары кучак жайып тосуп алуусу үчүн кыз баланын ага инилери менен ат салыша мурас талашуусу туура эмес. Эгер кыз бала мурас талашып өз үлүшүн алып кеткен болсо, ансыз да байлыгыбыздын жарымын алып кеткенсиң, дагы эмне керек деген мамиле менен кыз үйүнө кайта бара алмак эмес. Андыктан аял киши мурастан да көбүрөөк атанын, аганын, күйөөнүн мээримине муктаж. Эркектер да энесине, эже карындаштарына, жубайына, кызына мээрим көрсөтө ээ чыгуулары керек. Бирок ошого карабай, аял укугун коргойбуз деген уюмдардын демилгеси менен бүгүнкү күндө мурас баарысына бирдей өлчөмдө берилмей болгон. Аял укуктарын коргойм дегендердин иштеринде дагы бир кызык жактай бар. Тагыраагы накта адилетсиздик бар. Ушул мурас маселесинде кыздардын үлүшүн эркек балдар менен теңдештиришти да, бирок энелердин мурас алуу укугун жоюп салышты. Ушул жерде бир суроо туулат. Энелер булар аял эмеспи? Эмне үчүн бир адамдын тапканы кыздарына, балдарына, аялына мурас болуп калат да, ал адамды кичинесинен алпештеп чоңойткон энеси эч нерсесиз куру калып жатат. Ал моркумдун мойнундагы эң чоң акы кызынын же баласынын же зайыбынын акысы эмес, апасынын акысы. Энелерди мурастан таптакыр куру жалак калтыруу бул жеткен адилетсиздик, караңгылык. Жаштыкты, күчтү баалаган маданияттын зулумдугу. Эмесе исламият кара картаңдардын ата-эненин укугунда унутта калтырган эмес. Ошол эле Ниса сүрөсүнүн 11-аятында өлгөндүн ата-энесине алардын ар бирине ал калтыргандын 6-дан 1 бөлүгү берилет деп буйруйт. Ооба, динсиздердин маданияты аялдардын укугун мына биз коргойбуз деп төш кага айтыша берет. Бирок ал укук коргоо ишин исламият аткарат. Анткени ислам дини бир гана күчтүүлөрдүн, акылдуулардын, байлардын же эркектердин эле дин эмес. Исламият ата-энесин жоготкон бир жетимдин да, баласын жоготкон бир эненин да, жесир калган бир аялдын да дини. Кара картаң, жетим жесир, бай кедей болуп коомдун ар катмары бул динден өз бактысын, өз үлүшүн, өз насибин таап, өз укугун коргой алат. А сиз билесизби, о менин бир тууганым? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарды эмнеге теңеген? Хрустальдарга. Кандайча? Угуп туруңуз. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен ажылык сапарына баратты.
араларында аялдар да бар эле. Төө айдаган Анжаша аттуу сахаба төөлөр батпассын деп шайыр ырларды ырдай баштайт. Себеби төөлөр кооз аваздан таасирленип, ырлардын ыргагына жараша ылдамдыгын тездетчүү өзгөчөлүгү бар эле. Төөлөр жорголой баштайт. Баары ыраазы болуп баратты. Себеби төөлөр канчалык бат жорголосо ошончолук бат жетишмек Меккеге. Бирок бул абалдан улам кыжаалат болгон бирөө бар эле. Ал ааламдын мырзасы, мээрим пайгамбары, Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам болчу. Себеби төөнүн үстүндө төөгө минип көрбөгөн назик жаратык болгон аялдар бар эле. Аларга зыян келип калышынан кабатыр болуп жаткан эле мээрим пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам. Ал саллаллаху алейхи вассалам Анжашага карап, тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калган ушул сөздөрүн айтты. О Анжаша, абайла, төөнүн үстүндөгү хрустальдар сынып калбасын. Ооба, кооз, сулуу, бирок абайлабаса сынып кала турган абалда болгон хрустальдарга аял затын окшотуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чечендигин, аял затына болгон сый урматынын улуулугун айгинелеп турат. Жараткан Кудай Таалам энелерибизди, жубайларыбызды жана кыздарыбызды чындап сыйлагандардан кылсын. Ошол эле кезде энелерибиз, жубайларыбыз, кыздарыбыз өздөрүнүн чыныгы исламий укуктарын сезишсин жана ошого жараша жашасын. Бейиш нуру.